Биринчи курстун студенти Темирлан Моңгуш көз азиздер үчүн таптык картасын жасап жатат. Энактас командасынын мүчөсү Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин студенти коомго пайдасы тийген иш аракети жасап жатканына кубанып жатканын айтат. Бул проект болсо өзүнүн аты таптык болот. Бул көз азиз адамдар үчүн атайын студенттер менен разрабатывать этип жазылган проект болот. Бул проектти биз көптөн бери эле жасап жүрөбүз, аябай бир жылдан ашык болуп калды деп ойлойм мен. Бул таптык болсо бул кантип иштейт өзү. Бул таптыкта көз азиз адамдар келет дагы бир УСР, управление социального развития деген жактарга келип, мисалы кол менен кирет дагы монтип кол менен окуйт. Биякта специально брайль шрифт менен мына жерде жазылган ар бир тамгада, ар бир немеде. Ошону басканда эми монтип туруп үн чыгат да биякта. Биринчи кабат, сол тараптагы биринчи эшик, 8-чи кабинет. Даректүү социалдык жардам көрсөтүү, эсепке алуу, талдоо жана алдын ала божомолдоо бөлүмү. Первый этаж. Первая дверь слева, 8-й кабинет. Отдел адресной социальной помощи, учета, анализа и прогнозирования. Мындан да сырткары биякта кыргызча, орусча голосовой помощниктер менен атайына биякта айтылган. Бул навигатор катары болуп жардам берет адамдарга. Кайсы жакка барыш керек экен, кайсы комнатага. Бул адамдар ар бир кнопка эмелер комнаталардын аттары бар да. Ошого караштуу издеп чыгат ошо кайсы жакта экенин. FabLab студенттер лабораториясы 2019 жылдан бери иштейт. Түштүк Кореянын каржылоосунда студенттер санариптик өндүрүштү өздөштүрөт. 3D модельдөө, жыгач, пластик өндүрүшкө керектүү бардык материалдар менен иштеп, долбоорлорун ишке ашырат. Бир жылда бир Мейкертон деген конкурс болот. Анан студенттер тандалып алып, ушул жерде окугандар өздөрү команда түзүп алышып, ар кандай проекттерди жасашат. Мисалы үчүн атай тема берилет. Мисалы үчүн Smart City, ошондой сыяктуу темаларды бергенде атай шаарларга светофор, жолдорду оңдогон ар кандай темага жараша болот да. Окуу жайдын FabLab студенттер лабораториясы мастер-класстарды уюштуруп турат. Түштүк Кореянын Мандро компаниясынын президентинин колдоосу менен студенттер акысыз протездөө боюнча мастер-класска катышып, сапаттуу туура протез жасоону үйрөнүшөт. Жөн гана окубастан бизде деген ошо мастер-класс келет. Атай Түштүк Кореяда Лейсинхо деген өзүнүн Мандро деген компаниясын жасап, ошо 3D моделирование боюнча, 3D принтер боюнча үйрөнүп алып, анан мастер-класс өтөт протез боюнча. Жана ошондой эле бир жылдын ичинде келердин алдында колу жоокторго, бир аз булчуңдар иштегендерге 4-5 адамга бекер жасап берилет. Негизи мунун баасы $2000 турат экен, бирок бизге келгенде, Кыргызстанга келгенде бекер 4-5 ошо майыптарга жасап келип кетет. Жана бекер окутуп кетет, ушундай кандай жасаш керек. Негизи кээ бирөөлөргө булчуңдар иштебегендерге жөн гана бизге макети керек эле, колдун макети дегендерге колдун өңүнө жараша атай сүрөткө тартып жөнөтөбүз, запрос. Ошондой булар кыймылдап турат. Атай ушундайларды жөнөтөт, атай ушуну иштетип, бияка жиберип ийишет. Бекер беребиз муну дагы бекер. Инженердик техникалык билим берүүнүн флагманы болуп саналган Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети биринчи бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу форумун өткөрдү. Келечектин инженерлери илим, билим жана бизнестин өнүгүүсү аталышында өттү. Окуу жайдын ректору бакалавр, магистрлерди, илимдин докторлорун даярдоодо көп баскычтуу жаңы ыкмаларды колдонуу билим берүүнүн сапатын жакшыртат деп билдирди. Биздин университетте биздин бүтүрүүчүлөрдүн биринчи форуму өтүп жатат. Бул форумдун максаты университеттин бүтүрүүчүлөрдүн байланышын бекемдөө боюнча, экинчиден университеттин стратегиясын да талкуулайбыз. Бүтүрүүчүлөрдүн ой пикирлерин угуп, сунуштарын угуп, үчүнчүдөн алар бүгүн ар кандай чөйрөдө кызматташып жатышат, эмгектенип, компанияларды башкарып, алар жактан дагы азыркы бүгүнкү студенттерди дагы чогуу даярдаганга, практика чогуу уюштурганга, дуалдык формадагы окутуу уюштурганга чакырабыз. Биринчи бүтүрүүчүлөр форумуна катышып жаткан техникалык университеттин бүтүрүүчүсү Кубат Орозбаев студенттерди өзү жетектеген Level курулуш компаниясынан иш тажрыйбадан өтүүгө жардам берерин айтат. Биздин курулуш компания көп жакта ошо курулуш жагында, офисте сатуу бөлүмүндө менеджмент, управление жагында практика өтүп турат
студенттер. Энергетика факультетинин бүтүрүүчүсү Алтынай Абдыкеримова энергетика тармагында айымдардын көп болуусун тилек кылат. Энергетика айымдар үчүн эмес деген түшүнүктү четке кагат. Айымдар энергетикада да ийгилик жарата аларын далилдеп, 20 кызды өзү окуган окуу жайдан билим алууга жардам берген. Өзүмдүн кесибимди башкаларга дагы жайылтуу үчүн, башкаларга дем күч берүү үчүн Политехнический университетке көбүрөөк окуганга направление берем кыздарга. Алардын ичинен анан кыздардын өзүңөр билесиңер, энергетика тармагында кыздар абдан аз болгондуктан биз кайсыл жерден башташыбыз керегин биз башынан түшүндүк. Бул окуу жайдан башташыбыз керек экенин түшүндүк. Анан Политех бизге абдан жардам берет, бүт жагынан бизге дем берет, күч берет, бизге жакшы условияларды коюп, кыздарды бияка тапшырганга жакшы платформалар түзүп берди. Анан мындан тышкары дагы биз көп башка жумуштарды, проекттерибизди аткарып атабыз. Политехнический университет менен тышка международный форумдарга чогуу катышабыз, обмен опытами кылабыз, повышение квалификации кылабыз биргеликте. Анын ичинен көбүнчөсү бул басымдуулугу кыздарды көтөрмөлүп, кыздарга жакшы багытты бергенге биз бүгүнкү иш алып барып жүрөбүз. Чыгармачыл, тапкыч студенттер окуудан сырткаркы убактысын текке кетирбейт. Долбоорлорду иштеп чыгып, ар кандай макеттерди жасашат. Түрдүү иш-чараларга байма-бай катышат. Окуу жайда изденип аракет жасаган студенттерге ар тараптуу колдоо көрсөтөт. Бул мисалы ар бир үйдө адам газ колдонот. Ошол газды биз үйдө жарылып кетпеш үчүн же болбосо мындайча айтканда коопсуздук алдын алуу үчүн биз ушул процессти ойлоп таптык. Бул проектте биз автоматтык түрдө угарный газ чыкканда 5 секундтан кийин эсептеп туруп биз терезелерди ачабыз. Эки жагынан терезелерди ачып, мындайча айтканда шамалдоо процесси жүрөт. Ал эми 5 секундтан кийин кайра текшерип туруп, эгер газ чыкпаса, автоматтык түрдө сервомотордун жардамы менен терезелерди жабабыз. Бул робот паукка, жүргүмүшкө окшош. Анан ошол жүргүмүш анын максаты археология мисалы же ошол кичинекей жерге барат. Камера коюп мындай көрсө болот да, ичинде эмне бар, кантип кирсе болот деп. Мисалы кичинекей дыркалар бар, адам өтө албаган жерде. Ошолорду колдонсо болот. Особенно жойстик менен караса болот да. Жылуулук, газ менен камсыздоо, желдетүү кафедрасы 1968 жылы уюшулган. Бүтүрүүчүлөр курулуштагы жылытуу системалары, абаны жагдайлоо системалары боюнча долбоорлорду түзүп орнотушат. Биздин студенттер мисал үчүн 2-чи курс, 3-чү курстан баштап эле ушул иштерге иштеп башташат. Себеби баардык жерде ушундай кесиптегилер керек. Ошон үчүн студенттерди биздин ар кайсы долбоорлоо институттары айрыкча чакырышат. Ошолор менен иштешип үйрөнүшөт. Биздин окутуусунун бир жакшы жагы деп ойлойм. Бул жерде университетте теориясын окуйт дагы, өзүнүн баягы фирмаларда иштегенде уже колу менен кармап, өзүн өзү окутат уже ал жерде. Ошол максатта биз иштейбиз. Кайсы кесиптер? Биздин кафедрада бакалаврдарды даярдайбыз. Бакалаврлар боюнча программанын аты жылуулук, газ менен камсыздоо, желдетүү жана жашыл технологиялар деп. LG Electronic компаниясынын колдоосу менен түзүлгөн илимий борбор студенттерге заманбап климаттык технологияларды теориялык жактан гана эмес, практикалык жактан да үйрөнүүгө уникалдуу мүмкүнчүлүк берет. Борбор LG компаниясынын эң акыркы жылытуу, желдетүү системалары менен жабдылган. Бул студенттердин алдыңкы технологиялар менен иш жүзүндө иштөөсүнө шарт түзөт. Үйлөрдө биз ошо жакшы микроклимат жасаш үчүн ушундай абаны жагдойлоочу аппараттар керек да. Мына бул аппарат мисалы тепловой насос деп коет. Сырттан
ысык абадан муздакты алып туруп үйгө муздак берет. Мындан тышкары ошо абаны жагдойлоонун ичине кирет, абаны тазалап туруп, анан отурган кишилердин жанына абаны берип турат. Мисалы, могул болсо, бул киши астында турса дагы мындай сезилбейт. Болбосо, мындай жаңы нерсе болбосо, мурункулар үйлөп салат да, кишилер суук тийип калышы мүмкүн да. Окуу жай сапаттуу кадрларды даярдоонун негизи болуп саналган дуалдык окутуу системасы менен иштейт. Студент 2-3 курстан баштап мамлекеттик же эл аралык ири компанияларда иш тажрыйба алышат. Окууну бүткөнгө чейин тажрыйбалуу адис болуп чыгат. Быйыл буюрса 5 курсумун бүтүп атам. Бүгүн зачет кылдык. Мындан тышкары диплом алгандан кийин ар кандай тараптарда иштесем болот. Бул электричество тармагында, суу тармагында жана электро тармагында иштесем болот. Направлениясы өтө көп, ар кандай түрдө. Архитектура направлениясында да окусам болот. То есть возможностьтер бизде бар, абдан көп. Агайлар, эжелер өтө билимдүү. Алар окуткан билими мээге кирди. Мындайча айтканда, жакшы окуп бүттүк буюрса, иштегенге даярмын деп ойлойм. Практика жүзүндө да көрдүк көп нерсени. Бизде акыркы заманбап технологиялар менен колдонобуз. Жакшы качество, сапаттуу фирмалардан алып келген компьютер, доскалар менен колдонобуз, ошодон үйрөнөбүз. Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети жаштарды диплом менен гана камсыз кылбастан эмгек рыногуна керектүү иш билги, өз ишинин устасы болгон адистерди окутуп даярдап берет.